16 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? 15 августта Ысык көл облусунун Тоң районундагы Кичи Анги жайлоосунда чагылган тийип 60 кой өлдү. Маалыматка ылайык чабан жабыркаган эмес. Быйыл июль айында да ушул эле райондогу Жазы Кечүү жайлоосунда чагылган түшүп 250 кой кырылган. Мындай койлор кийин жерге көмүлөт. 15 августта Ош шаарында Париж олимпиадасынын катышуучуларын тосуп алуу аземи болуп өттү. Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов спортчуларды куттуктап, акчалай сыйлыктарды жана баалуу белектерди тапшырды. Олимп оюндарына бокс боюнча катышып күмүш медаль уткан мушкер Мунарбек Сейитбек уулу 3 бөлмөлүү батир 1 миллион сом жана машыктыруучусу Беканас Султанбаев 2 бөлмөлүү үй жана 500 000 сом менен сыйланды. Дагы бир машыктыруучу Турдалы Оморовго 500 000 сом акчалай сыйлыктын сертификаты тапшырылды. Ал эми Олимп оюндарынын грек-рим күрөшү боюнча коло медалинин ээси Акжол Махмудов 1 миллион сом, машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов 200 000 сом менен сыйланды. Дзюдочу Айбек Кубанычбек уулуна 250 000 сом жана машыктыруучусу Бакыт Жусуповго 100 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Буга чейин президент Садыр Жапаров Парижде өткөн Олимпиада оюндарынын катышуучулары менен байге ээлерине автоунааларды жана акчалай сыйлыктарды тапшырган. Парижде өткөн Олимпиадада Кыргызстандын курамасы 6 медаль, 2 күмүш жана 4 колого ээ болду. Мелдешке Кыргызстандан спорттун 5 түрү боюнча 16 спортчу катышты. Кыргызстан уткан медалдардын саны боюнча 206 өлкөнүн ичинен 68-орунду ээледи. Өлкөдө кара металдын сыныктарын ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ага ылайык ЕЭП-ТН 7204 коду менен белгиленген кара металдардын куймаларын, сыныктары менен калдыктарын кайра эритүү үчүн экспорттоого 6 айга тыюу салынды. Мындай чечим эмнеге кабыл алынганы ачыкталган жок. Токтом кол коюлгандан 3 күн ичинде күчүнө кирет. Жазуучу Олжобай Шакирдин адвокаты Бактыбек Автандилүүлүү Чүй облустук сотунун чечимине каршы жогорку сотко арызданды. Жазуучу массалык баш аламандыкка чакыруу беренеси боюнча 5 жылга соттолгон. Шакир өкүмгө макул эмес, ал айрым кайрылуусунда эмоция калтырганы менен эч кимди жабырт баш аламандыкка чакырбаганын айткан. Олжобай Шакир 2023-жылы августта кармалган УКМК сот түтүүндөгү барагында бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык баш аламандыкка чакырууну камтыган чагымчыл мүнөздөгү билдирүүлөрдү жарыялаганын билдирген. Кармалганга чейин жазуучу Facebook барагында Ысык көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга берүү боюнча митинг өткөрүү ниетин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ири суммадагы каражатын алдатып жибергенин айткан кыргыз жарандарынын иши боюнча билдирүү жасады. Буга чейин алар кыргыз бийлигине кайрылып жардам сурашкан. Ишкерлердин айтымында алар ортомчулар аркылуу акча которууда ири суммадагы каражатынан кол жууган. ТИМдин маалыматына ылайык Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилигинин демилгеси менен жабыркаган ишкерлер менен жолугушуу уюштурулду. Анын жүрүшүндө Кыргызстанга автоунаа, уюлдук телефон жана башка товарларды экспорттогон кыргыз жарандары шылуундарга ири суммадагы акчасын алдатып жибергени аныкталган. Төлөм Tether криптовалюталык төлөм системасы аркылуу USDT стейблокингтердин жардамы менен жүргүзүлгөн, деп жазылган билдирүүдө. Мекеменин маалыматы боюнча жабыркаган кыргызстандыктардын бири Түштүк Кореянын укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, ал Аньян шаарындагы кибер кылмыштарды иликтөө полициясынын кароосуна кабыл алынган. Ошондой эле Кыргызстандын элчилиги Кореянын тышкы иштер министрлигине жана укук коргоо органдарына кайрылып, ишти объективдүү кароого көмөктөшүүнү өтүнгөн. Асель Ногойбаеванын жактоочусу Индира Саутова номер 3 абактын 3 кызматкери кылмыштын курамы жок деген негизде тартиптик жазага тартылганын билдирди. Буга чейин аны мыкаачылык менен кордогон жолдошу абактан кат жазып Ногойбаеваны коркуткан. Эгерде ушундай жеңил жаза берилсе, анда абакта отургандардын уюлдук телефон колдонгон маселеси жакында чечилбейт. Муну прокуратура өзү көзөмөлгө алышы керек, деди ал. Адвокат абактагы Азамат Эстебесов Ногойбаевага кат жазып, телефон чалып коркутканын айтып, июлда прокуратурага арызданган. Бирок ишти жаза аткаруу кызматы өзү карап, ичкиликтүү жүргүзгөн. 1 жыл мурда Асель Ногойбаевага мурдагы күйөөсү кол салып, бети башын, кулак мурдун кескилеп салган. Кийин Зөкүрдүн Аселге мурдада кол салып, зордуктап жүргөнү белгилүү болгон. Анда сот Эстебесовду зордуктоо боюнча күнөөлүү деп таап, бирок пробациялык көзөмөл менен бошоткон. Ногойбаеванын мыкаачылык менен кескиленгени коомдо чуу жараткандан кийин Эстебесов зордуктоо беренеси боюнча 8 жылга, үстүбүздөгү жылдын январында кыйноо беренеси боюнча 20 жылга кесилген. Өздөрүн Москвадагы жаштар деп тааныштырган кыргыз мигранттары Орусияда сойкулук менен алектенген кыргызстандык кыз келиндерге видео кайрылуу жасашты. Алар мындай ишке баргандардын даректери бар экенин айтып, токтотпогондорун видеого тартып сот түтүүнгө чыгарышарын билдиришти. Москва шаарында өзүбүздүн эле айрым кыргыз эже карындаштарыбыз бузулуп жаман жолдо жүргөндөр көбөйдү. Биз бул жакта баш көтөрүп жүрө албай калдык. Сиздерге эскертүү катарында чыгарып жатабыз. Бизге кимдин кайсыл жерде иштеп жатканы боюнча даректери менен маалыматтар келди. Дагы ушундай боло бере турган болсо, силерге барып видеого тартып элге чыгарабыз, ошондуктан ойлонгула, деген мигранттардын бири.
ИИМдин басма сөз кызматынан клубга бул боюнча мекеме жетекчилигинин маалыматы бар экенин билдиришти. Бул факты такталып жатат. Аткарылган иштер боюнча кошумча маалымат берилет дешти мекемеден. Бул кыргыз мигранттары мекендеш кыз келиндерге ушундай мазмунда кайрылуу жасаган алгачкы учур эмес. 2020-жылы жаштардан турган топ башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөн кыргыз кыздарын ур токмокко алууга үндөгөн видео кайрылуу жасаган. Көп өтпөй алардын бири жаңы видео жарыялап ИИМде жүргөнүн, андан конкретный спрос болуп жатканын айткан. 2012-жылдан 2016-жылга чейин интернетке Орусияда башка улуттагы адамдар менен жүрөт деп айыпталган кыргыз кыз келиндерин суракка алып, кемсинтип, кээ бирлерин сабаган бир нече видео жарыяланган.